Бишкек парктын жер төлөсүндөгү машина токтоткон жай. Мына азыр 20:53 кирдим. Бизде саат азыр 20:55 болду. Муну айтып атканын себеби азыр мурдаракта кирип чыксам, булардын сааты 10 мүнөт алдын көрсөтөт экен. Анан сыртка чыккандан кийин карасам 20 мүнөткө чейин акысыз болуш керек. Андан кийин акча алып башташат. Мына могу жердеги колумдагы чекте 20:54 мен чыкты деп турат. Бирок сыртка чыгып саатымды карасам 20:48 болуптур. Булар демек 10 мүнөт саатын алдын коюп, 20 мүнөттүк акысыз унаа токтотуучу жайдан пайдалангандардын 10 мүнөттүк убактысын алдын ала эсептейт. Азыр 20 мүнөт күтүп отурам. 20 мүнөттөн кийин кандай көрсөтөт? Чогуу күбө болобуз. Так, мына мен айткандай, булардын сааты 9 мүнөт алдыда. Саат канча болду? Точно айтсаңыз. 9:22 болду экен. Эмнеге мында 9:20? Неге андай болуп 10 мүнөт алдын чыгып атат бул? Аны мен жазам байке, бияктан кассовый аппараттан изеп беришет. Жо, эмне үчүн 10 мүнөт алдын жылдырып койгон анычы? Аны ал суроо мага эмес, биздин администрацияга чыгышыңыз керек байке. Аты жөнүңүз ким сиздин? Камат алды телефон, андан көрө управляющий чакырып берип, управляющий сүйлөшөбүз байке бияктан. Жо, ушул жака келеби азыр? Азыр келет бияктан телефон менен. Чакырсаңыз анда. Телефон мен деле тапкан. Жанагы мен киргизгин тарта бериңиз меничи. Жанагы меники да 10 мүнөт алдын болгон. Жана да чыккан ошондой кылыпчы. А мен кайра киргеним 54 болуп атат. Телефон менен иштеп болду. Эмне үчүн бул 21:29? Мына 21:29ду берип атат. Бирок 21:29 болуу элек саатчы. Бери чакырып койсоңуз анда администрацияны. Бишкек парк. Дайым эле ушундай кылышабы бар? Мына бул жерде эле 21:23 деп турат. А бул жактагы чек 21:29. 21:29 болуу элек, а булар чыгарып берип атат 21:29 болду депчи. А эмне үчүн 10 мүнөт алдын эсептеп койгон? Азыр чакырабыз, билебиз. Келип атабы? Ошону такташтырып койгула, а то баарына кыйын болот да 10 мүнөт алдын эсептеп атпайбы? Ал суроону байке, ал суроону мага эмес, ал мен бияктан эметем, аны суроону эгерде калса үстүндө бул жака администрация болсо администрация. Жо, ошону сиз да билдиңиз да 10 мүнөт Жок, аны эрте кетип атканын. Машина эле билем, аны мен деле айткам аны. Үстүнө мен деле айткам. Азыр менден жөн эле 20 сом алып койдуңуз да. Жок, ал 20 сом эмес, бияктан компьютер убактысы өтүп кеткен үчүн 28 мүнөт болуп ошон үчүн 20 сом болду го кечти. Эгер Жок, 10 мүнөт эртеси бүтүп атпайбы? Жок, бул жактан деген 20 сом төлөдүм деген чек берилип атат онлайн туурабы? Туурабы? Онлайн чек берилип атат. Жок, берилип атат, бирок убактысы 10 мүнөт эрте жүрүп атпайбы? Бияктан главный убактысы өтүп атат да туурабы байке? 28 мүнөт болуп атат да туурабы? 28 мүнөт болуу элек да. Сиздики байке, сиздин убактыңыз 20 телефон менен алды. Информация болуп атат. Мына Стивен азыр саат канча болду? 28 мүнөт өткөндө чыктыңыз. Азыр эми кое туруңуз, могунучу. А мен мурда да кирип чыккам да биякачы. Булар алдап атышат, 10 мүнөт алдын жазыпчы чекте. Ошондой алдап атышат. Мынакей, жанагы меники берсеңиз, азыркы менин келген чегимичи. Сиздики план убактысы өтүп атабы байке? Ооба, Убактысы өтүп атабы? өтүп атат. Азыр коетуңуз, мына бери келсеңиз. Азыр. Байке, бул жерде 19-да 20 бесип атты да. Туура. Бесип атты дегенин. Точно 20 19 мүнөт болсо анда бекет. А 20 мүнөткө ашты уже
1 саат. Жо, туура ага мен 20 мүнөтүнө кошулам, туура акча берип атабыз. Бирок 10 мүнөт мындай болуп атпайбы? Мисалы, могу мен жана кирдим да. Мынакей, могуну караңыз. 20:54-тө мен чыгып кеткем. Карасам саат туура эмес эсептейт экен. Мен чыктым дагы Киев көчөсү менен Исановго чыгып, Токтогул менен жүрүп, Чыңгыз Айтматов менен кайра Киевский менен кирип келип, кайра киргенимде 53 болуп атат. Көрдүңүзбү? Сааттар. Жок байке. Мен ал Жок. туура беребиз. Жок, берсеңиз да, оны берсеңиз. Жок, бул суроонуч байке, эметсеңиз болот, мына жерде көрүнүшпү? Бияк жакта да полный онлайн деп турат азыр. Буну деген эртең күнү, мисалы, эртең күнү бизге именно жалобаңыз болсо, налоговыйга, налоговыйга барсаңыз болот, эмнеге убактысы туура эмес деп, же болбосо үстүнө администрацияга чыксаңыз болот, администрация четинде мен мисалы моякта чыгып атсам, биякта 9 мүнөт асты болуп турат. Эмне үчүн деп ошо суроону берсеңиз, ал бияктан деген телефон менен тартканда ал деген телефон менен тарткан бир тараптуу информация болуп калат байке. Ал деген телефон менен тарткан. Жо, мен эки жолу көрүп атпайбы? Жок, Айтыңыз. Жок, сазыр. Ал деген аны тартканда любой иш тартыр, просто эгерде просто бул жерде мисалы сиз мени күнөөлөп атасыз да, туурабы? Сиз ошону аппаратты оңдоңуз да болуп жактачы. Кысасы, именно мени күнөөлөп атасызбы? Аппаратты күнөөлөп атам, мен адамдык эмес. Жок, ошо аппаратты күнөөлөгөндө ошо аппаратты мисалы деген ал аппаратты мен жасап бербейм, ал аппаратты мага алып келип беришет, ошо аппарат боюнча биз басып беребиз. Ал аппаратты эгерде ошо сурооңуз болсо, эгерде администрация эртең офиске чыксаңыз болот, офисте мисалы ошол жактын бухгалтерияга чыгып, ошол жактан атайын информация алсаңыз болот. Могу берип койсоңуз мага. Жок, азыр мына бул менде болуп турат бул нерселерде мына. Келип атабы администратор? Ассаламу алейкум. Жакшы, Кудайга шүгүр. А эмне үчүн сиздин бул жердеги 10 мүнөт алдын эсептеп атат? Кассовый аппарат. Наверное, эме болуп тур ал, может свет өчүп, бирдеке болуп тур. Мен эки жолу кирип чыктым, экөө теңчи. Сиздин аты жөнүңүздү өзүңүз таштырып коюңуз мага. Фархат мен. Фамилияңыз кандай? Фархат. Бул жактасыз да, администраторго? Yok, управляющий. Буну деген башка. А саатыңыз канча болду? Карасаңыз саатыңызды. Саатыңыз 20:57 болду. Мына мен 21:29. 10 мүнөттөн берилип турам, 10 мүнөт алдын эсептейт экен да булчу. Там может свет өчүп тур, может из-за этого он минут эме болуп тур. Это не всегда так, понимаете? Аны бизде сами знаем, понимаете? Ошо из-за этого я не думаю, что сиз өткөндө эле келгенсиз экен. Эмнеге келдим эле мен? Жок, үстүнө тааныш болгонуңуз үстүнө. Качан тааныш болду Просто эле? эмеден үстүнөн фансиден, помните? Видео камера менен эмеден келген. Хорошо, сиз баг мону свет өчүп тур. Может из-за этого ошибка болуп тур да и все, больше ни из-за чего. А, баягы кальян боюнчабы? Өткөндө ошо юрист менен, помните же, просто. Эстедим. Ошо да Фархат сизде баардык эле телефону все сакталган. Жок, андай болбош керек Жок, да. аны түшүнүп атам. Мен мисалы азыр бул жерде жөнөкөй эле жаран катары келип атам. Түшүндүм аны, баг. Анан Фархат айтсаңыз, Может быть, эме болуп тур да, баг, свет өчүп бирдеке болуп тур. Бывает же постоянно ошондой моментте. Может из-за этого эмес время. Анан дагы бир суроо да. Efendim abi. Мен канчалык чек алып чыксам төлөбөшүм керек? Чек байке магазиндерде 1000 сомдон өйдө соода алган чек көрсөтүлгөн учурда бекер болот да. Кафе, кинотеатр, оюн зок жактан 500 сомдон өйдө болуш керек да. Кызмат көрсөтүү, акча жагынан болсо услугалар 500 сомдон өйдө болуш керек да. А биздикинен болсо банктын менен жана терминалдын чектерди кабыл алмайт, калган чектер жарайт да. Бирок белгилүү бир өлчөмдөн өйдө да. Ошондон өйдө болгондо бекер болот да экен. Эгерде мисалы кийим алсаңыз 1000 сомдон өйдө болуш керек. Мисалы кафе, кинотеатр, игровой, мисалы жана уюлдук оператор жана Ошка, Мегакомдорду аларды 500 сомдон өйдө болуш керек. Ошондо бекер болот да. Банк менен терминалдык ровно 2 жылдан бери уже бизге тыюу салып койгондо банк. Туранда мындай кылалы азыр ушул тартып турам, камеранын көзүнчө убактысын оңдоп коюңуз. Фархат, оңдоп коюңуз ошонучу аппаратты. Аппаратты менин только надо время. Жок, Жок, времясын оңдоп коюңуз. Кассовый надо. А 10 мүнөт алдын эсептеп атпайбы? Ошо оңдоп койгула Тогда давай. будем сейчас, исходя из этого, тогда будем расчет делать. Вот и все. Кандай Сейчас, расчет? например, вот 10 минут, правильно, сиздики? Зашли. Байкен 28 минут болгондо там Мен атайын 28 мүнөт кылып келдим. Ошондо дагы 10 мүнөт алдын эсептеп атат. Вот теперь. Мен 2 жолу кирип чыктым Азыр, качы. наоборот, буну айыртын тогда жиберебиз эми налогово. Только тияктан түзөтөт, билесиз. И будем, исходя из того, из 10 минут, в какую сторону, да, исходить то, что, например, канча болду сиздики? 28 болду? 28 минут болгондо чыкты да кетчи. А поэтому сколько кассовый? Жо, мен 14 өткөндө чыктым.
10 minut вперед считает, правильно? Міне кассовый аппаратта мысалы 20 сомдон чек басып мысалы 9:15-те чыкса биякта 9:24 деген ушундай 8-9 минут асты убакыт ичинде болот да. Жо ошону силер башкаларгачы Жок, аны эсептеп берип атасыңарбы 10 минут алдын? эсептеп берип атабыз, просто тилекке каршы алып сураган деген биз бүгүн аппараттын убактысын биз да оңдой албайбыз да. Эгер мисалы шлагбаум бияк жактан эгер замыкание болмаса, анда ар кандай нерселер болуп атат. Именно до 10 минут болот. 5-10-8 минут болгондо эле биз аны алып барып алмаштырабыз. Бул эмеден шлагбаумдун өзүнөн ондой стопка. Жо элдерде нааразычылык болбош үчүн такта оңдоп койгула, азыр мен тартып турайын ошончу. Жок, аны жок. Аппаратты биз оңдой албайбыз. Жок, шлагбаум тура эле просто бул аппаратты болсо распайка алып келип биз оңдоп текшерип берет да, ошол жазайт аны. Шлагбаум тура эле көрсөтүп атат ал, тура эле. Уже только аппараттан мы его сами не сможем. Вы сами знаете. Качан оңдойсуңар? Ал аппаратты мисалы Эртең суббота тияк иштесе, эртең алып барып оңдойсуң. Эртең алып барып, Эртең суббота иштебейт, только понедельник. Мисалы бул аппаратты болсо, мисалы любой бүт онлайн болуп калганда бүт жерде мисалы бун деген мисалы налоговыйга кээде болсо кембе ошону атайын текшертип тийбүү, атайын ушак проверкага тийбүү алып кетип турушат да, ошондо бүт баардыгын текшерип турушаткандачы. А бул суроону эгерде буну просто ойлоп атпашыбыз керек, буну именно бизде ушундай убакыт туура эмес болду депчи. А бул суроону просто жаза албайбыз. Эгерде оңдосок азыр сизге де мисалы жанагы 10 минут мурун чыккансыз туурабы? 10 минут мурун чыкканда да чегиңиз жетпейт, ошону бир саат түшүндүрүп айтсам кайра ошону ошол убакта эле мисалы сиз кеткенде эле кайра сразу оңдоп койсом деле болмок да, эгерде болсочу. А буну просто биз оңдой албайбыз, буну бизге алып келип берет. Эгерде биздин колубузда болсо биз оңдоп убактысын тууралап ровно. Жо анда силер салык кызматынан баш тарткыла буну туура эмес аппаратты албайм депчи. Жок, просто бул датасы бүтпөй эле тура ошо убактысы максимум 8 минут. Элдерден ушундай талаш тартыш жаралып атпайбы? Туурабы? Жок, билбейм байке, көбүнчө силер сразу 20 сом чек берип эметкенде ошону эле алып туруп эле кетишет да. Мисалы көбүнчө ар кайсы жерде ар кандай кээ бирлерди мисалы өткөндө бирөөнү алып келип, мисалы саат 3-тө сода алып да, тиякта болсо кечки саат 8 деп турат. Мүмкүн ал чек адашып алып алды. Жок, чек именно датасын текшерип, именно датасын карап, датасын бүт барып тура келип, а саат болсо 5 саатка астыраак турат. Ал суроону алар да эмете алат. Анда мындай алалы, качан оңдоп коесуздар? А бул суроону бул эртең Оңдойсузбу? Понедельник күнү келип дагы карап кетем. Все хорошо. Точно. Оңдойсуз, Элдерде нааразычылык болбош керек. Эми бүгүн эртең Бизде ошондой эме жок. сиз салык кызматына Вообще эметип атасыз. жо орозонун күнүнө алдабаш керек, туура, эч кимди алдабаш керек. Бизде ошондой ойдо жок. Биздечи ошо бир кишини алдатып, мындай кылып тур эти 8-9 минут понимаю, да, келген киши айтат. Там көп болду, тиги эмне үчүн 10 минутка сиздей болду. Хорошо, аны понедельник эртең эле иштебейт. Понедельник только. Фархат, сүйлөштүк анда. Все хорошо. Давай, жигиттер.